Француз ашканасы дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу жана заманбап ашкана. Нандын ар кандай түрлөрү, таттуулар жана круассан аталган элдин тамактануусундагы негизги даамдар. Француздар тамактануу бул адам өмүрүндөгү эң маанилүү учур деп айтышат. Алар үчүн жөн гана курсакты тойгузуу эмес, туура жана кооз тамактануу чоң мааниге ээ. Француз ашканасы укмуштуудай даамдуу тамактар, эң эле жөнөкөй азыктардан даярдалганы менен айырмаланат. Ошол эле белгилүү болгон деңиз азыктарынан майда чаян, үлүл, лобстер деген даамдар француз ашканасынан тараган. Французская кухня – это самая первая кухня, можно сказать, во всем мире. Дүйнөлүк кулинарияда француз ашканасынын орду өзгөчө, тамактануунун маданияты дагы дал ушул элде пайда болгон. Белгилүү француз круассаны көпчүлүктүн сүйүктүү таңкы тамагына айланган. Аталган ашкана таттууларга дагы бай. Получается, это французский десерт. Бул жерде Францияда белгилүү болгон таттуулар, мөмө жемиштер менен кооздолгону абдан маанилүү. Анткени бул элдин ашканасы кооздукка да көңүл бурат. Ар таттуунун французча аталышы бар. Биринчиси клэр, кулпунай менен, милфей, кабат-кабат болуп жасалат. Анан буш донел, шоколад менен капталган. На русский. Жөнөкөй азыктардан татаал жана өзгөчө даамдуу тамактарды даярдоо аталган элдин ашканасына таандык. Француз ашканасынын тарыхы тереңде. Кылымдарды карыткан даамдар бүгүнкү күндө музыка сыяктуу эле классикага айланган. Алардын бири көпчүлүктүн табитин ачкан пияз шорпосу. Луковый суп – это вообще такая история. Пияз шорпосунун тарыхы абдан кызыктуу. Людовик 15-чи аңчылыкта жүрүп, кичинекей үйүндө жегенге эч нерсе таппай, бир гана пияз табат. Аны бир нече саат кайнатып, ага ак шарап кошуп коет. Жыйынтыгында өзгөчө даамдуу шорпо даяр болуп чыккан деп айтылат. Ага нан бүртүктөрүн кошуп, курсагын гана тойгузбастан өзгөчө тамактан ырахат алган экен. Появился луковый суп. Француз элинин ашканасы дегенде эле мештен жаңы чыккан бөлкө нанды, круассанды жана үйдүн жылуулугун чагылдырган интерьерди элестетесиң. Кулинарияны искусствого айланткан дагы дал ушул биз сөз кылган француз ашканасы. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Нью ТВ.